алынбай кеттибиз. Биз бул практикада болуп аткан ишибизди көрсөттүк. Бирок ушул жерде нарк чынжырчасын түзүү боюнча мындан ары кадамыбыз болуш керек да. Мына экөөнүн ортосунда жана ПЖИС системасынын сертификациясы базадан чогултулуш керек бул жерде. Калаачылыкта маалымат базасын. Ошонун негизинде сертификат алышыбыз керек. Органикалык деп тастыктоочу. Анткени сертификат биздин тастыктоочу органикалык документибиз. Ошонун негизинде биз бааны жогорулата алабыз. Анан сатууга келип атабыз. Сатууда бизде бул жерде азыр хранилище бар, картошка курулуп атат. Фермерлер өз жеке күчү менен 2000 тонналык. Ушул максатка көптөн бери келатканбыз, жетише албай азыр бүтө элек. Ушул 2000 тонналык хранилищега ушул сертификаттын негизинде ошол органикалык аймактагы картошканын хранилищесине топтосок, мисалы органикалык деп 2000 тонна топтоп койсок могу хранилищега. Анан биз реклама кетиребиз, монча тонна картошкабыз бар десек, кардарлар өзүлөрү эле издеп келип ушул жерден алып кеткенге шарт түзөбүз да. Ошол жерден биз бааны кошо алабыз. Биринчиден органикалык деп, экинчиден көлөмдүн негизинде кардарлар бизди өзү издеп кетти. Азыр бизде фермерлер чаржай ар кайсы массивде жерлерибиз бөлөк-бөлөк бир моментте сата албайт экенбиз, бир айылда сатат, бири ошонун негизинде көлөмдү ала албай атабыз. А бул жерге келип топтоп койсок, ошол хранилищега, логистика, ошондо кардарларды анан түз баанын кошумча чыгып. Мисалы буга мисал мына быйыл ярмаркада бизде жеринде 12ден сатып аткан картошкабызды ярмаркага алып келип органикалык деп сертификат менен тастыктап 5 тонна картошка алып келгенбиз. Именно Ак Суу органик кооперативинен 5 тоннанын 2 тоннасы заказ менен келген, машина менен түшүрбөй туруп алып кетти 22 сомдон. Ал эми калганын розничный 25ден саттык, оптан. В общем, средний баасы 22ден айланды да. Артканы бир 12-13 мүшөктөй кайра кетти, мына мырлан жүктөштү. Калган 5 тоннаны ушу жерден 3 күндүн ичинде сатып кетирдик. 25 сомдон. Мына нарк чынжырчасын ушундай түзсөк, биздин максат бул жерде эми жайылтуу, анан жана биригүүнүн максаты ошо. Көлөм. Анан ушул ярмаркадан да бир нерсе байкаганыбыз, Өзбекстандан өкүлдөр келиптир, барыңарга катышып кызыктар болуп, изилдеп жүрүштү рынокты. Бизге келип биздин картошкага абдан кызыгышты. Сертификатты абдан сурашты. Анан биз качай ошол күнү сертификатты албай калып турубуз. Менден интервью алды, 15-20 мүнөттүк бүт подробно түшүндүрдүк. Именно картошкага кызыктар болуп атышат да. Анан Асандан чуркап барып сертификатты сураса, мына сертификаттын баасын белгиле деди. Биз албай койгонбуз быйыл, кереги жокко деп. Качайып калат экен да закон подулас. Анан чуркап барып былтыркы сертификатты таап келдик. ПЖИСтин. Асан фотораманы алып жүрөсүң да шайып. Кандор койдум. Сертификаттын маанисин ошол жерден абдан түшүндүк да. Анан сертификатты көрсөтүп далилдесек, жанталашып көлөм сурады. Ошол жерден кайра дагы качайып калдык да, көлөм. Алар сураган көлөмдү биз таба албай калдык. Ошон үчүн мындай логистика хранилищелер бизге керек. Алар 20 тоннадан кем эмес сурайт экен. Ошон үчүн сертификаттын мааниси ушул жерде. Анан түз байлан жана мына модиде айтып атпайбы Мирлан, мына биз ортомчулар деле байытат экенбиз да, кара жумуш, кара кулча иштеген биз экенбиз фермерлер. Айрыкча картошканы түйшүн билебиз да. Анан кара кулча иштеп, анан ортомчуларга салып беребиз. Алар бизден Ак Суудан эле жүктөп кетишет 12 сомдон, мына мисалы үчүн. Ошол эле жактарга 25ден болбосо дагы өзүлөрүнүн баасын чыгарып сатышат. Ошон үчүн биз ортомчуларды жоюш үчүн мондай чоң көлөмдүү бул жактан мамлекеттен дагы абдан бизге жардам керек. Ушундай логистика хранилищелерди курганга жардам беребиз. Жакшы болмок да. Мисалы үчүн жанакы арзан кредиттер, кайра иштетүүгө делип атпайбы. Ошолор көпчүлүк убакта жетпей да калат бизге. Что хранилищелерди мамлекет салып берип койсо? Жок, салбаса да какой-то бир
жардам болсо Алар сизден органиканы сертификатын сураштыбы же? органикалык жок, органиканы именно органиканы сураштым. Мына бу балдар деле PGS системасын алар жаратпайт экенде бизде. Именно ошо түрктөр менен сүйлөштү, турецкий болчу да алар. жок, булар түрктөр менен сүйлөштү. Түрктөр алар мамлекеттен ошо өздөрүнүн сертификатын или европейский сертификаттарды сурашат экен да. Ошол эле кезде бизде неме болбойт да, сертификат алыш өтө кымбат болот да, аны бул жака сертификат алып анан картошканы сатыш, бааны болсо алар бизден 1-2 сом эле төмөн обычный традиционный ошондой айтышты да. Ценовой разницасы жок болгон, анан гаджети жок болуп калды, алар менен дальше сотрудничествого бара албаганбыз да биз. Биз деле айттык, ал сертификатты биз алсак, анда бааны естественно көтөрүш керек болду да. А тигилер болсо 2 сом айтышты, көтөрө алабыз 2 сом. Силердин алып правдан 2 сом өтө беришти. 2 сом өтө болгондо ал көлөмү менен актабайт да биздики. Ал эми биздин кызыктар болгон өзбектер болсо, бааны келишим түрүндө биз сразу эле бааны койдук. Мына сатып аткан баабыз ушуну көтөрө аласыңбы десек, аны келишим түрүндө сүйлөшүп алсак болот деди. Бирок ПЖИ системасын кандайча жол менен ала аласыңар деп ушуга абдан кызыкты да. Анан биз болгон жана база данных кепилдик берүү аркылуу бири-бирибизге ишенип, жанагы 4 принципти камтыган деп бүт далилдеп берсек, жаратат экен алар. ПЖИсти өзбектер жаратты. Бирок көлөм жагынан биз аксайт экенбиз. Ошон үчүн органиктер бириксек, көлөм чыгарсак, нарык чынжырчасын картошкага кошсок болот экен. Эми картошкада кайра иштетүүнү да Бул ошо нарык чынжырча обычный традиционный органика болуп, органика болуп өзгөчөлөнгөн жок да, кымбат баада саткан жокпуз. Бул традиционный сатып аткан азыркы биз колдонуп аткан да. Бул айнагүл айтып кеткен, бул органика менен сатсак ошондо кымбатка сатабыз деген нарык чынжырча. нарык чынжырча ушул жерден кетирсек ары кошумча. Ушул биздин